Саламатсыздарбы? Бул бош тарелкада элестетиңиз, сиз ушунчалык жаман көргөн тамак бар дейли. Эгер столдун үстүндө, дасторкон үстүндө ушундай сиз жактырбаган тамак турса, эмне кыласыз? Жебейсиз, туурабы? Мен дагы жебейм. Анткени бул тамакты мен жактырбайм, жегим да келбейт. Бирок мен муну эмнеге айттым? Бир нерсеге салыштыргым келет да. Биз жашоодо ар кандай маалыматтарды өзүбүз байкабай эле, ылгабай эле жей берет экенбиз. Ал бизге жагып атабы организмге, же деги эле өзүбүзгө жагабы, жакпайбы байкабайт экенбиз дагы, маани бербейт экенбиз дагы жей беребиз. Башкача айтканда маалыматты ала беребиз. Бирок ошол маалымат бизге кандай таасир этип атат? Биздин энергиябызды, биздин жашообузду, биздин күчүбүздү максатка корото турган, жемиштүү жашоого корото турган энергиябызды өзүнө толугу менен ала алат дагы. Анан бизге ошол маалымат аркылуу болгон терс эмоциялар биздин жашообузга сөзсүз түрдө тескери таасирин чыгарат. Адам эмнеге толсо, жаман маалыматка толсо, ал адамдан жаман гана нерсе чыгат. Ал эми жакшы нерсеге маалыматка толгон адамдан жалаң жакшы нерселер чыгат. Андыктан сиз өзүңүздү кандай маалыматка толтуруп же кандай тамак жеп жатасыз, ойлонуңуз.